Ол жакта кичинекей баланын баягы арбагы деп коебу, коргогон божо кандай? Карда кичинекей баланын ийизи, жылаңайлак ийизи түшүп калган экен. Ошондо Курманжан датка кичинекейинде ошонун пири колдоочусу Жолборс мына ушул үңкүрдөн мына бычакты эмеге салып отко анан тилин шырылдатып 1,5 метрдей дубал, таштан жасалган дубал. Бул эмне экенин билесиңерби? Тузбу агай? Бул туз эмес, бул ошо мумия дегенди уккандырсыңар да. Ушу мумиянын ошо чыккан баягы агындылары. Эңкейбиз, башты көтөрбөйбүз. Арык бүткөндө дагы башты көтөрмөй жок. Мынакей достор, өзүңөр көрүп тургандай, мен бул жака батпайм эми. Ары көздөр барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Курманжан датка тасмасы тартылган Таластагы табышмактуу үңкүргө келип калдык. Азыр бизге Камал агай дал ушул үңкүрдүн тарыхы боюнча айтып берет, агай. Биздин аймакка куш келиңиздер. Биз турган жер Кара Коюн капчыгайын кире бериши. Сиз айтмакчы туура ушул Курманжан датка фильминин алгачкы кадрлары так ушул жерден тартылган. Ошондо Курманжан датка кичинекейинде ошонун пири колдоочусу Жолборс мына ушул үңкүрдөн чыккандай кылып тартылган. Эми биз жерде Таластын эң бир сакралдуу, эң бир касиеттүү жеринде турабыз. Ошон үчүн мен мына келген туристтерге да суранып атам. Мында добушуңарды чыгарбай. Себеп сакрал демекчи бул жерде канча деген катмар, канча деген сыр дүйнө камтылып жатат. Бул Кара Коюн үңкүрлөрү чоң үңкүрдөн үчөө, майдын үңкүрлөрү көп. Анан мына ошол биз бараткан чоң үңкүр болуп эсептелет. Бул үңкүрдүн өзгөчөлүгү, эми баягы байырлыгы, тарыхы, сакралдуулугунан дагы ичинде жарганаттардын колониясы байырлайт көп жылдан бери. Анан мына биз турган жерлерде, мына таштарда, мунун арасында кирпи же индийский дикобраз деп айтылат, кызыл китепке кирген жаныбар. Анан да азыр убакыт өтүп калды, мына жерде тюльпандар бар, ошону изилдетип атабыз. Эми ошону карап биз ушул жерди сактап калганга, ошо микро коруктарды түзүү долбооруна катталып, ушул жерди микро корук, чакан корук кылып каттап, официалдуу түрүндө ушул жерди коруп атабыз. Мал жана башка бир эмелер тоскоолдук кылбасын деп. Анда агай келген конокторду, бизди, биздин көрүүчүлөрдү ушул үңкүр менен тааныштырып чыгыңыз. Жүрүңүздөр, үңкүрдү көрсөтүп чыгайлы. Дагы эле бир суранайын, ошол добушуңарды көп чыгарбай басабыз. Бул үңкүргө эң биринчи жолу качан келдиңиз? Эң биринчи мен эсимде жок. Мен кече күнү 67-ге чыктым. Буйруса. Мүмкүн 60 жыл болду. Ооба, ошо биринчи класстардан баштап келсем, 60 жыл болгондур. Бунун сыртын тозуп коюп турсуздар да, мал жан кирбесин деп тоздуңуздар. Анткени буга чейин дагы баягы мал баккан адамдар кирип ушул жерге түнөчү эле. Бул көптөн илгертен бери ошол жерде баягы Союз абынан бери ошол кыш күндөрү кыштоого түшкөн малдар ошол суукта ичине кирип ошол жерде малдарын бакчы. Азыр көрсөтөм мун сырларында мындай калыңдыгы 1,5 метрдей дубал, таштан жасалган дубал. Демек бул жөн эле үңкүр эмес, убагында чеп катары да колдонулган, же турак жай катары колдонулган үңкүр деп айтабыз. Дагы бир сырын бул жерде нагы илгери Сарыбай деген чоң аталарыбыз ошол жерде жар салган экен. Бул өзүнчө бир чоң тарых, өзүнчө бир укмуштуу окуялар. Бул жак эмнеге Сарыбай атанын мазары деп айтылып калды эле? Ошол киши ушул жерге келип, ушул үңкүрдү касиетин пайдаланганбы, ушул жерде көп адамдарды карап, дарылап, көп мындай бир сакралдуу, касиеттүү нерселерди ишке ашырган экен. Азыр биз кирип бараткан жер дубалга окшош экен, агай, мына кире бериште. Дубал болот, ошо. Мунугу табигый дубалдар деп турат. Бирок үстүнө чыкканда, ошо кадимкидей адам баласы таштардан курган дубалдарга туш келебиз. Биз чыгып алалы азыр. Мындай арка мен оюмча жолукпайт да. Мына ошол табигый арка болуп калган.
бул жылдар бою эле ушинтип турат да, негизи баягы. Мен айтып өтмөккө атпаймынбы, ошо окшоп. келгениме биринчи жолу келгенде ошо 60 жаш өтүп тур, ошо 60 жылдан бери келип турам, ошон бойдон козголбой турат. Кудай буйруса. Анда чыгабыз. Апа. Агай, ушул таш боюнча да айтып атсаңыз биз. Бул таш боюнча көрбөйсүз, жылмакай болуп, ошончо нече жылдан бери зыяратчылар келип, берде эми жанагыдай төрөбөй жүргөн аялдарга, ошо келиндерге бир шыпа болсун деп, ошол жерден жыгышып, мындай сүйрөп түшкөт. Мына Сарыбай чоң атабыздын мазары деп аталып калган. Ушул жерде ошол өтө күчтүү, олуя сырлары бар, ошол жар салчу экен. Эми айтылуу боюнча мына бычакты эмеге салып отко, анан тилин шырылдатып эметкен көрүп калган. Ошону көргөн энелерибиз да көрүп калдык да, айткандар. Сүйлөбөй калган, 6 жашында сүйлөбөй калган энебиз айтып берчү эле. 6 жашында сүйлөбөй калса, 7 жашында ушул жерге, ушул үңкүргө алып келип, ушу Сарыбай чоң атабыз ошону сүйлөткөн экен. Ошол эми ал киши шумдукту деп айтылат, жанагыдай жарык салып киргенде, жанагы боз үйүн чамгарган менен ушинтип чуркап өтүшкөн да, ушунчалык күчтүү болгон. Жана айтып аткан дубал дегенде көрсөңөр, мынакей дубал. Карап койгула. Ушул жака басып барып келели. Бул атайын ошол бир чеп сыяктуу болгонбу деген жомолубуз бар. Мына табигый ташка, бул табигый таш болсо. Муну карабайсыз канча. Бул нечен кылымдан бери урулган дубал. Кеминде 1,5 метр эни. Эми карабайсыз, ушул болгону эме менен, ошо топурак менен урулган болуп атат. Эми ушул мен оюмча буну изилдеш керек. Мен оюмча бул мүмкүн байыркы чеп болгон да. Агай, мурункулар ошондо ата бабаларыбыз баягы дубалдын дагы эбин билишкенде, канча жылдар бою бузулбай турат. Азыркылар бат эле бузулуп. Бетон жок, цемент жок дегенде, мына ошол жалаң топурак менен кармалган таш менен. Таштын үстүнө урулган дубал, Таштын үстүнө урулган, бул ушундай толук мындай урулуп бекитилген да. Демек, ушул жер чеп болуп, мүмкүн ушул жерде жоокерлер, мына бир жалгыз жол, андай эме машина жол жок да. Бир таман ат жолдон ушул жерден корголуп турган. Сиз кичинекей кезиңизде бул дубал бир аз бийигирээк беле же ушундай эле? Ошол эсимде жок, чынында. Эсимде бирок эсимдеги муну алдагы толуп турбайбы азыр? Кый болуп, көң болуп, ошолор аз болчу. Нечен мына 60 жылдан бери болсо, ал улам малдарды айдап кире берип толуп калган. Анткени бала кезде көп мындай кирип кете турган майда үңкүрлөр бар эле. Ошол үңкүрлөр бүгүнкү күндө ооз ачылбай турат, бирок биз мына эми киришип атабыз. Улам ушу туризмди өнүктүргөндө, ушу коноктоду алып келерде, ушунун тазалоо иш-аракеттерин. Беде да бир кызыктуу нерсе бар. Москвалык жанагыдай медиумдардын өкүлү келген. Жанагы пандемиянын алдында. Анан бул жер көз ачып келип туруп, ушул кызыгып кетишти да бир өкүлү. Пандемиянын алдында команда болуп келебиз деп атканда мен айттым. Телефон чалып, айтып койгула, мен балдарды алып келип, ушул жерди дайындайлы. Мына кыйларды кичине тазалап чыгара элсем, тийбегиле деди. Ни в коем случае деп орусча айтты, ал биздин ишибиз деди. Биз ошол жерде өзүбүз келип, канча күн болсо жатып, ошо жана шаймандарды дайындап бергиле, ушул жерди биз өзүбүз тазалайбыз деди. Анан мына дубалды көрүп кеткен да, ушул дубалдарды. Мүмкүн ушул дубалдарды уруксат берсеңиздер, биз өзүбүз да дубал уруп чыгабыз деген. Ошондой бир алардын өзүнүн бир кыялдары бар, бирок пандемия болуп калып, келбей калышты. Эми ушундай чоң сырлар бар. Медиумдар, көз ачыктар келип атса, демек жөн жара эмес экен дагы, Касиет өтө мындай дем, баягы мына азыр бүгүнкү келген туристтердин арасында да мен оюмча мен сезип турам. Ошондой энергетикасы күчтүү, жана чымыны бар дейбиз го. Ушундай балдар кыздар жүрүшөт. Аны кайдан байкап калдыңыз агай? Иә. Аны кайдан байкап? Мына 3 күндөн бери жөө жүрүштө жүрөбүз. Ар кандай жерлерде болдук. Мисалы 5 ташка көтөрүлө баштаганда ошол кыздар балдар кыйналгандарын байкадым. Себеп өтө бая мазар жерлерден басканда. Анан ошол жерден токтоп Куран окуп келмей келтиргенде кайта калыбына келишти. Ошо биз эми басып жүрүп билебиз да, ошон үчүн буну дегеле айтып кетет элем. Ошо келме деген, ошо Куран окуу деген бул сөзсүз түрдө болуш керек да. Анткени бул жерде баягы канча кылымдан бери ошо бабалардын рухтары ошо бар да, ошон үчүн ушул касиеттүү жерлерде өзүбүз да ошол алып жүрүшүбүз абдан мындай бир тартиптүү болуш керек деп, ошон үчүн айдап суранып атканым. Үңкүрдүн ичинде азыр бизден башка дагы келген коноктор, туристтер бар. Чет өлкөдөн келген, Казакстандан, Франциядан келген дагы конокторубуз жүрөт. Камал агай болсо ичинен катуу сүйлөөгө чакырып жатат, анткени ичинде жарганаттар бар экен. Агай, ушул жазуулар боюнча айтып отсоңуз, бул табигый жазуу же кийин эле жазылды беле? Жакыныраак баралы да? Жазылды. Мен биринчи келгенде реакциям
Жакыныраак баралы. Кичине реакциям башкача болду. Баягы ачуумда келгендей болду. Эмнеге келип берди, баягы вандализм деп коет. Ошондойбу десем, бирок кайта кичине сабыр кылсам, абдан сонун кылып келиштириптир. Ана ушу балдардын эмесинде таптык да эми бүгүнкү күндө ушунун негизинде Кудай буйруса Азамат деген иним ошол жерде жүрөт, дестинациянын жетекчиси. Ошол жигиттерди таап Талас шаарында петроглифтердин паркы деген долбоорду даярдап, жетекчиликке өткөрүп бердик. Суранып атабыз, бизге жер берип бергиле деп. Биз жана аэропорттун жанында паркка дегенбиз, бирок Эрмет Жумаевич губернатор абдан жакшы кабыл алып, Манас ордонун тегерегинде кылайын деп атат. Демек айтабыз дегенде, Талас өрөөнүндө өтө көп байыркы петроглифтер уникалдуу. Ошолорду таштарга чегип, ошо бир парк кылабыз деген оюбуз бар. Мына ушундай сүрөт жолдор бар экен. Көрбөйсүздөр, бүт чалдырган. Мунагу күн бала деп коет. Бул Саймалы ташта эмеде 9 торо казарманда. Мынагу күндүн нурлары жана мынагу Үйүр марал. Биздин биз турган жер ушул Кара коюн суусу Үйүр марал суусунун эң чоң куймасы болуп эсептелет. Ошондо мынау марал ушу биздин символ. Мына маралда ошондуктан боло берсин деп эч ушундай бир эме кылбадык. Анткени жакшы тартылган дегендей. Анан эми да айтып кете турсам, муну көрүп атасыздарбы? Бул эмне экен, билесиңерби? Тузбу агай? Бул туз эмес, бул ошо мумия дегенди уккандарсыңар да. Ушу мумиянын ошо чыккан баягы агындылары эми убагында бул көп өтө байыркы мумия десек болот. Баары катып калган. Ошол Агай, мумиячы адам затынын баягы сөөгүнөн дагы чыгат деген мындай эмиштер бар да. Бул эмнеден пайда болгон дейсиз? Сөөгү жок. Бул жерде мындай да, өзү эң негизги версиясы бул жанагыдай момолой чычкан деп коебуз. Горная полевка деген чычкан. Ошолор кечиресиңер, баягы туалеттери чогуу бир жерде болот да. Анан ошол асканын үстүндө болот, аскалардын арасында. Анан ошолор өтө пайдалуу дары чөптөрдү чогултуп коет. Орусча дагы бир аталышы шиноставка деп коет. Ошо чөптү камдап алат да. Анан ошо баягы туалеттери нечен кылымдан бери агынды болуп агат дагы, минерализация болуп, таштардын арасында. Ушу нечен деген минералдар бар да. Ошо минералдар бул агып келип, анан ушул бул миллион деген жылдан бери агып турган нерселер. Буну дарылыкка колдонсо болобу? Колдонсо болот эмес, бул сөзсүз түрдө колдонуш керек буну. Колдонуп да жүрөт. Мына биз бир турду ишке ашырган жатабыз. Талас шаарында 2 жигитибиз бар. Ошол мумия чогултуп, кадимкидей эми кандай десем, бала чакасын багып аткан балдар, ошол мыйзам чегинде иштеп аткан балдар. Ошолор менен да сүйлөштүм. Мисалы кызыккан туристтер болсо, бизди кошо алып алгыла. Ошол мумия барып терген жерлер эми ал бийик тоодо, аскаларда. Ошону да көрсөтөйлү деп. Менин оюмча туризмдин дагы бир багыты ошо мумия тур деп болуп калса деген кыялыбыз бар. Агай, азыр ичине кирсек болобу? Анткени бул жакта суу тамчылап турат деп айтып Ичине кирсек болот. Ичинде кичине суу тамчылаган булак сыяктуу бар. Анан тилекке каршы мына бүгүн көрсөтөйүн деген жарганаттар күндө күн ара миграция кылып турушат. Жер алмаштырып турушат, Жер, бул жерде үңкүрлөр көп да. Ошо үңкүрлөр бүгүн берде түнөсө, эртеси күнү кичи үңкүр деп коебуз. Буякта орто үңкүр бар. Адан башка да майда үңкүрлөр бар. Ушинтип алмаш жерде турушат. Эми миңдеген жарганаттар, ошондуктан өтүп келейли. Бирок айтып коеюн, мен артыман базасыңар. Анан жол бүткөндө, мына атайын арык кылып салынган. Жол бүткөндө дагы башыңарды көтөрбөйсүңөр. Анткени баш тийип калышы мүмкүн. Андан кийин мен уруксат бергенде башыңарды көтөргөндө кенен жерге келебиз. Кымганда ичине кирбейлиби, Жанагы сиз айтып аткан булакка чейин. Ойлойсуңар? Агай, дал ушул жердечи мурунураак баягы койчулар келип, түнөгөнгө чейин бул жердин түбү тереңирээк беле, мынчалык баш тийбей турган. Кыйлар топтолгон да, нечен кылымдардан бери. Башыңарды ойлойсуңар. Эңкейип азабыз. Эңкейебиз, башты көтөрбөйбүз. Арык бүткөндө дагы башты көтөрмөй жок. Дагы бир 2 метрдей башты көтөрмөй жок. Анан чоң ачык жер бар. Башыңды ойла кызым. Жок, да 2 метрде өтүм бе. Дагы бас. Дагы бас агай. Оң жака бас. Опа. Ушул жерден башыңарды эми көп. Биякта да бир көрсөтөйүн. Жер которгондо жарганаттар бияка да келип кыш күнү негедир. Айткандай, мына жердин өзүнчө сыры бар. Бул ошол адам коюлган жер деп ойлойсум, кичине балдар бие башты кылат окшойт, от чагышып түнөйт дегендей. Бирок ушул жерге
ошол келгенде куранч жүрүп ошентип турабыз. Эмнеге адам коюлган жер деген негиз бар агай? Мына таштарды биздин ата бабаларыбыз жон койгон эмес. Ушу адамдардын сөөгүн коюп, анын үстүнө таш басып койчу. Мыналар бийик жаракалар, ошоларда мелер түнөшөт. Археологдор келип казып көрөлү деген сунуштар болгон эмеспи? Жок, геологдор убагында Союздун убагында келип изилдеп көрүшкөн. Археологдорду эми алып келип атабыз, буйрушса жакында келет. Мыногу биз басып бараткан, бул да өтө кызык. Бул ошол жарганаттардын кадимки эле богу. Жыттан аткан. Бирок буну эми реклама кылып жүрбөйүн да, туура түшүнүшсүн. Буну башыңарда ойлогула болду, башыңарда. Бул жанагы укмушуудай бир кымбат баалуу гүлдөрдү өстүрүшөт го. Ошо орхидея деген жана башка. Ошого абдан бир баалуу эме өткөн да. Жер семирткич катары. Мынакей ушул жерде болчу да. Кана берчи. Күн эмен жарык. Негизги конгон жери ушул жер. Негиз конгон жери. Бул жакта жарганат бар деп ойлойм агай, анткени сиз келатканда. Жакшы бериле фонарь. Келатканда күтүп аткандачы, бул жакта үн чыгып атканда бир. Чыйылдаганбы? Ооба. Жана келемиштин үнүнө окшогон. Ошол жылып кетет. Намногуга конуп турат. Эме болуп турбайбы? Суудай болуп. Ошол жарганаттардын конгон жерлери. Деңизги мына турган көп мына суудай болгон жер ошол түндөгөн жерлери түнөктөр. Мисалы азыр катуу кыйкырып жиберсекчи, эми жарганаттар адамдарга кол салышы мүмкүнбү? Жарганат эч качан адамга кол салбайт. Биз бала кезде коркутчу эле жарганат баягы кан ичет деп, жок, аны вампир деп коет эми алар баягы. Адамга эч мындай зыяны жок нерсе. Буну анан баягы экологиялык дагы бир көрсөткүч дегендей таза жерде болот. Баягы химиясы жок таза жерлерде. Анан мына ошол үн чыгарбайбыз дегени жарганат гана эмес, айтып атпаймынбы, арбактар дүйнөсү деген эме турган иш да. Эми ушундай касиеттүү жерде кандай адамдар жатат, ким билет, ошон үчүн ошону эске алыш керек да. Арбактар дүйнөсү деп калбадыңызбы? Өзүңүз ошого ишенесизби агай? Ооба, мен өзүм намаздык адаммын, бирок ошол мени бир суроо берди эле. Бул баягы теңирчилик, анан кыргызчылык. Мен айтып жүрөм. Мен намазды ата бабаларымдай окуйм деп. Анткени биз да мазарларга барабыз. Бирок биз ал жерде ташка, сууга же асманга сыйынбайбыз. Жалаң гана жаратканга, Аллахка сыйынабыз. Бирок ошо мазарларды сыйлайбыз. Калыбына келтиребиз, булактардын көзүн ачабыз тазалап. Эми ошол бул эми биздин ата бабаларыбыз динди кандай карманса, ошондой карманышыбыз керек. Арбактар дүйнөсү ал бар нерсе да. Анда булактан суу ичип көрөлү агай, ушунча келгенден кийин. Жүргүлө устигиле сөз. Бул дары булак деп эсептелет. Дагы эле башыңарды. Ушунда бул жакта эки көзү барбы? Эки жерде булагыбыз бар. Анакей бул жерде тамчы булак. Анан көбүнчө мерден ичет. Бул жакта биздин конокторубуз дагы булактын суусунан ичип дам татып атышыптыр. Кайсы жактан келдиңиздер? Бишкектен. Бишкектен эле. Ошондо жөө турга качкан келгенсиздер. Ооба, жөө турган качкан келдик. Булактын даамы кандай экен? Булактын даамы аябай сонун экен. Көп минералдар бар да ичиндечи. Ошо. Муну тамчылат деп анан күтүп туруш керек окшойт агай. Мындай эле. Бул жерден ичсек болмос, адам көп болуп кетип, анан пияларды сууга коюп берген турбайбы? Ушул жерден эми таза жер да. Ушул жерден эле алда толуп калат, чөчөкчө болот. Ошодон эле суу ичип. Күтпөй эле. Мына кристаллы болуп турган нерселер, анан муздактын бир ортасына да табигый муздаткыч болуп турбайбы? Мынакей ушулардан муну сталагмит деп коет. Үңкүрлөрдө алдынан чыккан өскөн мушчулар, алар сталактит болсо, булар сталагмит деп айтылат. Үстүнөн ылдый аккан тамчылар. Эми ошол айтканым бала кезде ушуларга мынакта ачыктар болчу. Мындай тешиктер, мындай жерлер. Ошого кирип анан кайта чыгып, качып турчу элек. Азыр ошо тилек каршы. Эми көчкүлөрдө болот, кыймылдар болот дегендей. Улам ошол кичине үңкүрлөр оозу жабылып калган. Демек ушул үңкүрдүн дагы мүмкүн аракетибиз алдыда болот. Жана силер сурагандай археологдорду алып келип, изилдетип дагы. А негизи жана биологиялык айтып атпаймынбы? Ошол кирпи менен эле жарганаттарды канча ошо балдарга, мектептин окуучуларына кызыктырганга, келген конокторго көрсөтө турган жакшы бир жерибиз бар. Азыр биз дал ушул үңкүрдүн ичинде, мазардын ичиндеги булактан суу ичип көрөлү деп атабыз. Бисмилла деп ичейин анда.
хлор суудан айырмаланып турат экен. Сонун экен. Минералдар бар. Канча жылдап чогулган микробактериялар ичип көрүп атат окшойбуз. Азыр чыгып туруп, ошол жерде тургандар менен баарыбыз жалпы бир Куран түшүрүп, бата дуа кылайлы. Бул жака дуал урулганбы агай? Мисалы, могул жерде да дуалга окшош. Эми ушуларды мен айта албайт экен. Буну мен оюмча ошол малдан тоскон. Бул ошол мына таш түшкөн өзү. Анан аркы чоң таштарды коюп көрбөйсүңөрбү? Ташты жыйган. Бул ошол мал ташкороо. Ташкороо мына көрсөңөрүздөр, мына көң. Кадимкидей эмне деген жыл канча жылдан бери ушу көңдөр топтолуп, бери ошондой мал айдап кирген. Мен ушуларды ушундай болбосун, баягы табигый калыбына келтирели деген ниеттебиз. Буюрса, туристтер болобу, ошол бул биздин тарыхыбыз. Байлыгыбыз. Ошону сактап калуу аракетинде. Биринчи чоң үңкүрдө баягы жарганаттардын богу жыттанса, бул жакта кадимки эле биздин үйдө баккан малдарыбыздын кыктары деп коебу, боктору бар экен. Ушундай калың бир эмне деп коет? Сапада. Анан көңдөр. Булар чыгарып кетсе болот да негизи агай, Ооба, ошону айтып да жүрөбүз. Ким каалагандар алып кетип болот деп. Эми көң менен проблема жок да ошон үчүн көптөр көңүл бурушпайт. Бул жака бир жанагы. Оларга кирип чыкты бала кезде. Аңгырайып турбай. Анан ошол толуп калды чынында. Ойлоп көргүлө, мына мен келгениме бала кезден келип жүргөнүмө 60 жыл болсо, биринчи класстардадым, эми 1-2 мүмкүн. Ошодон бери канча жыл өттү, канча мал айдалды. Ошого толду да. Агай, сиздин бутуңуз оорубайбы азыр? Мен ичине чейин кирип көргүм келип атат. Эгер Жок, мен анчалык картаң адам эмес. анда агай менен биргеликте үңкүрдүн ич жагына кирип баратабыз. Ой. Бул жакта башты көтөрүү такыр мүмкүн эмес. Баары таш менен тозулган. Камал агайдын айтуусу боюнча булар мурун кенен эле үңкүрдүн эшиктери оосур болгон экен. Анан убакыт өткөндөн кийин малчылар келе берип, малдын кыктары толуп калыптыр. Ошого кирип алып, анан коркуп азыр. Эми анда азыр мүмкүн альпинисттер болсо, жанагыдай жиптери менен жакшы панарлар менен кирсе, болот болуш керек. Агай, дагы бир адамдардын хоббиси бар го, ушундай үңкүрлөрдүн кичинекей кычыктарына киргенин жакшы көргөнчү. Алар бул жака кирсе жыргап эле калышат болуш керек, Ошондой болуш керек. Ошон үчүн биз ачыкпыз. Келип изилдеп кетишсин, баягы коопсуздукту сактап, өздөрүчү. Эми ал жанагыдай адистер болуш керек го дейм мен, спортсмендер. Жаратылыштын тазалыгы үчүн акча албайсыздарбы? Жок. Анда мен оператор менен ичине чейин кирип көрөлү. Сенен эле акча албасам. Камал агай бизден акча алып атат. Кеттик кандай? Ичине чейин кирип көрөлү. Биз баратабыз. Бул жакта үңкүрдүн түбү жоктугу эле сезилип атат. Ой. Чынын айтсам, башты көтөрүү такыр мүмкүн эмес. Анткени улам барган сайын тарылып баратат. Мага да кызык болуп атат. Айрымдарда караңгылыктан фобия бар экен. Мына ушундай үңкүрдүн түбүнө чейин баргылары келишкен жок. Бир адамдык эле жол экен. Бул жак эмненин уясы же чынында Камал агай айткандай алар кичинекей кезинде ушуларга келип ойношчу билбейм. Терең болуп кетип экен. Менде да коркунуч сезими пайда болуп баштады. Мынакей достор, өзүңөр көрүп тургандай, мен бул жака батпайм эми. Ар көздөр барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эми кийинки бөлмөгө деп коебузбу, үңкүрдүн бөлмөсүнө кирип көрөлү. Бул жакта эс алуучулар да менен жүрүшөт. Кандай экен эжеке? Сонунбу? Акырын өтүп кетели. Опа. Ай. Болой калдым. Жок, нормально. Бөлмөлөр бар экен, өзүңөр көрүп аткандай балдар ар бир бөлмөсүнөн кирип чыгып атышат. Бул жакта да өзүнчө бөлмөлөр бар экен. Мынакей. Достор, мен аркага чыгышым керек. Болбосо чарчап да калдым, тизелерим ооруп калды. Анын үстүндө өзүңөр көрүп тургандай башты көтөрүүгө такыр мүмкүнчүлүк жок. Кызыктуу болду деп ойлойм. Кеттик энди аркага. Камал агай, ушундай үңкүрлөрдө ар кандай уламыштар бар деп айтышат. Дал ушул үңкүргө тиешелүү уламыштар болсо айтып бериңизчи.
уламыштар көп. Мен өзім ұққанымды айтайын. Ұққаным, мен ушундай кезимде, ушу Бекжандай кезимде болуш керек. Мен Аталаш акем Сооронкул мен Сулайман Бертоңсо, Сулаймандын баласы, мен Сооронкулдун небересимин. Айылчы Сулайманов деген акем колхозда чабан болуп эмгектенип жүрөт. Ошол кишинин айтымында, ошол кеч күздө ушул жерге койлорун айдап кирип, түнөп калат. Эч кандай бир кооптуу бир нерселер болбойт, тынч эле жаттым дейди. Мал деле тынч жатты дейт. Анан бирок эртең менен туруп малды айдап чыгам дегенче ошол кар жаап коюптур. Кичине эле кыламык эле кар, ошол карда кичинекей баланын ийизи, жылаңайлак ийизи түшүп калган экен. Ошол бойдон койду айдап барып, тапшырып, арызын жазып, ошол бойдон чабандыктан чыгып кеткен билем да, ошону айтканы эсимде. Ошондо ал атаңызды, байкеңизди бул жакта кичинекей баланын баягы арбагы деп коебу, коргогонбу же кандай? Ошол жагын эми мен билбей калдым. Эми дагы башка уламыштарда илбирс болбосо дагы бир чоң жаныбарды уктап атып, ушул жана жарык болуп турбайбы? Ошол жактан ошондой бир силуэттер өткөндөрүн айтып жүрүштү. Ал биздин акелерибиз эле. Кече жакында 75-жылдары эле айтылган нерселер. Эми ким билет, бул эми баягы сырдуу дүйнө экен да. Анан бүгүн мен азыр бир символикалык сезимде болуп атам. Анткени ушул үңкүргө келип, мына жигит менен таанышып атсам, бул Бекжан экен аты. Фамилиясы Каныбеков экен. Каныбек деген менин классташым. Каныбек Сыдыков деген. Демек, мына ушундай жерлерди биз аракет кылып, сактап калып, мүмкүн колуна келиш калыбына келтирип, мына мурас да. Ата-бабалардан калган мурас. Ушуларга өткөрүп берсек, мүмкүн сырларын келечекте археология аркылуу, изилдөө аркылуу мүмкүн ушул биздин келечек муундар силер ачасыңар. Мүмкүн ушул атайын келген телевидениядан башка жерден биринчилерден силер болуп суроо берип атасыңар да. Келгендер болгон, башка болгон, бирок изилдөө керек. Сөзсүз түрдө ошо көңүл буруш керек. Ушундай сакралдуу касиеттүү жерлерибизге. Демек, Курманжан датка тасмасы дагы жөн бекеринен ушул үңкүргө тартылбаптыр да. Бул жерде баягы ар кандай силуэттер көрүнөт деп айтат. Эми өзү Садык иним дагы, Садык Шернияз иним деле ошол оңой жигит эмес да. Ал дагы кыйлачы мындар бар жигит. Болбосо каяка барбасын тартат эле да. Фильмде Алайдан да тартылды, Нарындан дагы, Көлдөн дагы эпизоддор тартылды. Бирок эмнегедир биринчи эпизодду ушул жерге келип баштап атпайбы? Ошо зыярат кылып, ошол жерде булар ошол Куран окушуп, андан кийин фильмде алгачкы кадрларын тартып кеткенде да бир чоң сыр бар. Мен маегиңизге ыраазычылык билдирем. Дал ушундай сырга толгон үңкүрлөрдү бизге тааныштырып, ичинде болгон тарыхты айтып бергениңизге абдан ыраазымын. Биз дагы көптөгөн маалыматтарды чогултуп алдык көрүүчүлөр менен. Анда эмесе биздин көрүүчүлөрүбүзгө айта турган сөзүңүз болсо, сизге эркин микрофон берейин. Көрүүчүлөргө айта тургандан алдын мен силердин жамаатыңарга ыраазычылык билдирем. Мына нече күндөн бери ашууларды ашып, биз менен ошол жол азабы, көр азабы дейт. Ошо кошо жүрдүңөр. Эми көр азабы болгон жок, ар кандай жакшы окуялар болду, оор эчтеке болгон жок. Ыраазычылык ушинтип коштоп анан таанытышыбыз керек. Биз чынында Кыргызстаныбызды, Ала Тообуздун ичинде таласты даңазалашыбыз керек. Анткени даңазалай турган, чынында эле мактана турган жерлерибиз бар. Кооз жерлер, мындай касиеттүү, сырдуу жерлерибиз бар. Ушуну биз эмнеге көрсөтпөйбүз? Ушуну көрсөткөндөн кийин анан туризм болобу, изилдөөлөр болобу, сактап калуу аракетинде. Көрүңүздөр, аракет кылдык, кичине зым тор тартып койдук, микрокорук деп. Бул да бир кичинекей кадам да. Келечекте ушундай жерлерди сактап калышыбыз керек. Эмне деген жаныбарларды, эмне деген табиятыбызды, эмне деген тарыхый жайларыбызды. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Талас облусундагы кызыктуу дал ушундай эфир тарттык. Сиздер үчүн эфирибиз соңуна чыкты. Биздин сапарыбыз каарыды. Буюрса дагы Талас жергесине келип, сиздерге дал ушундай кызыктуу эфирлер тартканга ар дайым даярбыз. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.